дагы кургак болуп жакшы болуп атпайбы? Жаандан кийин келсеңер, жаандан кийин после дождя көрсөңөр вот. Даже араба менен өткүн келбейт бу жерде, не то что машина. Велосипед жалко, велосипед. Араба эмес, велосипед жалко жакман жүргөнгө. Жалко. Байке, молчу. Эмне себептен мындай сүрсө эле 3 күндө жарабай калып атат дейсиз? Улуу урматтуу мен министрге калдым, жолдун министрине. Акимге, Ак Суу районунун губернатор Ысыкөлдүн. Могу Ак Суу районунун күн көйү почти 80 жылдан бери ремонт болот. Бул деген военный жол деп койгондо илгери. Танкалар жүрөт деген. Военный ча жоголгону 10 жыл болуп кетти. Танкабычачы. Кыскартылган. Эми биздин жолду оңдоп бербейби я? Жол деген Кыргызстандын тамыры деп коет. Неме жолсуз деген бар макал бар. Жолуң ак болдун. Ак жол сага каалайм. Жолуңар мындай болсун. Биздин жол деген кууратпай болду. Жол оң элдер турмуштан болот. Жол моундай болсо мынакей спринтерлер узун рамалуулар бөлүнүп калат деп качкантат. 15 күндө жүрүп калды. Эми качышат булар. Маршрутниктер, Мына депутаттар бир айдан кийин эме болот, шайлоо. Элдер көбү чыкпайбы да шайлоого. Могу обещание келип кетсин. Могу жолду эмки жыл быйыл кеч болуп атат. Эмки жыл оңдогондой кылып. 15 километр жеткизин раздольнга кошуп. Биягы тиги жанагы мамаңда түшүндө асфальтка. Общий канча километр асфальт жок жол? Мына айдын ичин санабаганда 15 километр. 15 километр эми жыл сайын 2 километр дейт. Биз өлгөндөн кийин жасайбыз анда. 20 жылдан кийин бүтөбү. Жыл сайын Быйыл жасалды ошо 2 километр. Жасалган жок. Эми мындай бир суроо. Булар жол эң эле кымбат дейт жолду. Жол кымбат эмес Кыргызстан үчүн. Биз ташчы өзүбүздөн таш сатып албайт, кумду сатып албайт. Бизде Ак Сууда Кысыз деген бар. Эме Сипенко чыгарган жер бар. Алар эмне тап келип атат Казакстандан. Алар табигатты бузуп алып келип атат. Ошолор деген арзаныраак берсин жолчуларга. Таштын кумун берсин. Жетишет ошол. Биздин эле завод жетет могу Ак Сууда. Молчу байке. Сүргөндө эмнеге 3 күндөн кийин кайра ушундай болуп калат? Бул деген уже эмес, түгөнгөн эмес, эксплуатацион эмес. Өзүнүн каражаты. Буга деген капитальный ремонт керек бул жолгочу. Капитальный ремонт кылмайынча бул сүргөнүн пайдасыз. Шалдыра бараң бар. Бир жумага жетпейт. 3 күндөн кийин ушуну өзгө Сүргөндө муну үстүнө эле кумдар тиги яманы жаап кетет, кайра. Бияка капитальный ремонт кылыш керек. Яма боло берет, аны эмне чө толку. Мынакей. Мен мага айтып атышат да могул жерденчи. Могул четиндеги топурак коюп коет экен. Анан топуракты кайра ямаларды оңго бир сүрүптүр, солго бир сүрүтүп, ямаларды толуктап коет экен. Ал болсо кайра эле муну мындай кырып сүрбөйт экен да бул жердичи. Үстүнөн эле. Буяк ремонт керек. Капитальный ремонт, асфальт керек бизге. Асфальт керек негизи. Мындай кум түккөн кереги жок. Кумду эртең эле эки жака асфальт болмоюнча буяк оңолбойт. Биздин жашоо оңолбойт. Жок дегенде могул эми асфальт койгучакта аз күз келип калбадыбы? Эми жазга чейин жок дегенде бир муну катуураак эле кырып сүрүп берип койсо деп ойлоп атам да. Жибегенде жол жуганы жандан кийин сразу жүрүш керек. Андан кийин ишилип 10 күндө бир сүрбөсө буяктак эле жүрүшсүз болуп калды. Азыр дагы кургак болуп жакшы болуп турбайбы? Жандан кийин невозможно. Узун рамалуулар машина жүрбөй калды дагы, бөлүнөт мына. Могу бу жигит качат бир айдан кийин, качып келет бу жактан. Машинесин талкалары бар. Бир айга жетпей качышат булар. Биздин мына турмушубуз оңолуп калды. 3 күн, бир жумадан бери 2-3 жол жүрүп, элдер жыгылап калды кадимгидейчи. Бирок жол мындай болуп атпайбы? Жол деген булар качкантыбай этеңчи. Этең кетип калса ким жүрөт бу жактан? Таксилер да жүрбөйт бу жактан, таксилер да жүрбөйт. Просто акимге кайрылат элем, могу Ак Суу районунун акимы. Аким, айналайын, могу биздин жолду жасап бере, тескей жакты. Күнгөйдү тескей жак кичине оң аяктуу. Шартты жыргалаң болуп, сары жаз болуп калат, оңдоп атат өкмөт. Биздикин карабай атпайбы? Элди унчукпаса эле эмне баары тең оңдоп атасыңарбы? Силерде бир 2 айыл өзүнчө эле калып калыптыр да. 2 айыл эмес. Раздольный, Шапак, Отрадный, Орлиный, Каракол совхозда кирет. Тек мамаңдар да кирет. Эми катнаш бар да бир нерсе мындай. Жол деген баарына керек да. Жол оңолмойчу элдин турмушу дагы ошол. Азыр өзүбүз кыйналып кетебиз. Мына айыл тургундары кайрылып атат ошол. Могу жолду деген. Биздик эме жылына 2 километр жасайбыз деп ант берсин. Жасаса сразу 15 километр жасап берсин бир жылы. Кумду сатып албайт, таш сатып албайт. Россияда кымбат жол. Элди кымбат, миллион дейт. Миллион деген кумду сатып албайт, таш сатып албайт. Цемент заводубуз бар, цемент заводубуз. Бар тең бар. Уна эле керек. Эмне 800 дыгын эмес 800 литр берет. 800 өкмөткө чыгым калат алар. Наоборот, дыгылар өкмөткө зыян келтирип атат. 45 миңден бир сүргөндө 45 миң кетирип. Өткөндө биз бардык да, барсак ошол общий мейли 20 километр дейличи, шагыл жол. 20 километрди сүргөнгө 800 литр кетет дейт. Ана мен ошону тактай электим да. Өкмөт ушунча кетеби, кетпейби деп. Өкмөт чыгаша кылпай бюджеттен солярка сурапчы.
ушул заманда жашап ким кайсы өлкөдө бар экен могунда кум сүргөнчү. Асфальт карды сүйсө болот, борон чакан борошон сүйсө болот. Грейдер менен эми жол сүргөн уят деме. Акимият губернаторлар бардың билет кандай экен. Жол сүргөндөн бул деген тетик замандыкта эл жол эл жаңырат дейт. Мен бала кезимде да ушундай болчу жол. Асфальт кылып элди сугарбай эмизбей эмчектей жыл сайын деп. Салып берсинби жолу. Биз эмеге да чыкпай, элден чыкпайт, моу шайлоого да барбайт. Депутаттар уккан депутаттар уктун. Сенин адамыңардан биз шайлоого чыкпайбыз. Мына бул маселе бул азыр келе атсак. Жыл сайын суранабыз. Жыл сайын эметет жок. Эмки жыл бюджетте өмүр бою акча жок болчу. Өмүр бою акча жок дейт бюджетте. Жол деген кыргыздын тамыры мынакей. Биз жолдон темир жолубуз жок деп, көлүбүз жок качырмен кетип калгандай. Асфальттап берсин, асфальттасын, капитальный ремонт кылып берсин. 15 километр, 20 километр кошуп. Биягы совхоз караколдон тиги раздольный айына шарттын бар асфальт. Болду ошого чейин. Биз көп сурабайбыз, биз ошону сурайбыз. Эмне үчүн боя элде тургундары налогун төлөп атат. Кана эми прямой назначение кылбай биздин транспорт налогторуна жок дегенде. Кайда кетет? Илгери суачы тияк кетти налогуңар, бияк кетти. Эми биз деген налогта төлөбөй керек болсо, водительдер жол үчүн. Бул азыр биз келе атсак, мына ошо маршрутка менен келе атканбыз, келе атсак дөңгөлөгү жарылып калды. Мына элдин баары мына түшүп, анан ошол жерден азыр видео тартып атабыз. Мына азыр бияктан ошол маршрутниктер жүрүп берип аткан, ошо дөңгөлөктөрү талкаланып, жарылып, ошол себептен мына азыр түшүп бияктан биз видео тартып атабыз да. Жолдун ортосуна бир сүрөт экен түздөп, тияка кайра бир тартып коет экен ашканын. Болду. Ал 3 күндөн кийин кайра тилди жагында основасы катууда. Кайра эле ушундайдан эле танк өтүп кеткендей болуп калат. Кайра вибрация, байкуш машиналар, байкуш эл кайра эле ушундай болуп коёт. Мына мояк бул деген иш айтып атышат, полиядан топурак алып келип төгүп коюп атат жетпесе деп. Мына чын эле кум дагы эмес экен, шагыл дагы эмес экен. Кара топ, обычный эле топурак экен да, мына чаңы менен элечи.